акыйкатта ширкти кечирбейт. Кимде ким тумарды тагына турган болсо, Алла Таала анын ишин толук кылбайт дейт. Андыктан мына ушул ширктен зыян тарткан адамдар жок эмес. Десеме бу ден соолуктун айынан айрым бир адамдардын айтуусу боюнча ошол жактан жакшы болосуңар, ошол жакта жүрүп келиш керек экен, кызыгып барганбыз да. Алардын мүрөжөлөрүн кыдырыш керек экен, орду ачышыбыз керек экен. Бул камчы, теспе уже түшүнүп калыптыр. Аяктан да түшүнөм, алар писигишке оор деп айтты да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала набийина Мухаммадин ва ала алихи ва сахби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү бул сиздерге кайрылуубуздагы максат Алла Таала өзү Куранда бир нече аяттарда, мына ошол аяттардын бири көптөгөн аалымдарыбыз айткан Алла Таала өзү ширкти кечирбестиги тууралуу, мына ошол аят тууралуу болмокчу. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде эмне дейт? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Аяттын маанисине токтоло турган болсок, Алла Таала айтат, акыйкатта башка күнөөлөрдүн бардыгын Алла Таала кечирет. Бирок мына ушул өзүнө шерик кошууну эч убакта Алла Таала кечирбестиги тууралуу айтып өткөн бул аятта. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде айткан, Алла Таала шерик кошкондордон жана алардын шериктерине муктаж эмес дейт. Ал эми бөлөк хадистерде айта турган болсок, кимде ким тумар тагына турган болсо, Алла Таала анын ишин бул дүйнөдө жана акыретте дагы толук кылбайт дейт. Толук кылбайт деген эмнеде? Мына ошол Алла Таала өзү убада кылган күнөөнү, бул күнөөнү, шерик кошууну кечирбейм дегендигинен бир нече бир эле адам эмес, бул жашоодо азыркы күндө өзгөчө мына үстүбүздө болуп аткан оор кырдаалда, ушундай кыйынчылык учурда ошол шириктен зыян тарткан адамдар жок эмес. Мына ошолордун бири бул байкебиз өзү азыр кеңири кайда барган, эмне ширк кылгандыгы тууралуу кененирээк айтып берет. Десеме бу ден соолуктун айынан мындан бир 2-3 жыл мурун тиги айрым бир адамдардын айтуусу боюнча тиги Түркүстанга барсаңар, ошол жактан жакшы болосуңар, ошол жакта жүрүп келиш керек экен, тигүү дегенин кызыгып барганбыз да. Алардын мүрөжөлөрүн кыдырыш керек экен, өткөн кылымдагы баатырлардын, олуялардын барганда эчтеке деле тапкан жокмун, көрдүм, уктум, жүрдүм дегендей бата чыгарат экен, батаны акуу дегендер чыгарат экен. Анан ошол акуулар айтып атты. Анан эле бир күнү кетердеби, ой, силер тиги сиз эме жолдошум айтты, орду ачышыбыз керек экен деп. Анан келгичекте макул, ордону кантип ачыш керек, ордодо эмнелер болуш керек деп тиги сурап алды. Ордодо мына могулар стол болуш керек, шкаф, устананда могул камчы, теспе, айрым Куран китептер, камчылар, анан кийин дем саласыңар камчы керек деп, могу бышактар керек деп, бүт бар ошол жактан Түркстандан айтылган көпчүлүгүн ошол жерден могул мончокторду бүт ошол жактан алган да. Келип анан орду ачып калган. Бир күнү эле тиги кызыбыз мындан 2-3 ай мурун окууга даярданып жүргөндө курстардан окуп атты, анан университетке даярданып атты. Күнүгө эле мага оюн айтат, окушуң, оку туура, буюрса да кызым окуйсуң. Кайра эле пландарын айта баштады да. Кулагыма жакын туруп эле көп айтып, катуу айтып, мен укпай аткансып эле. Анан бир күнү метип сөтө кандайдыр ачуусу келип кетти да, апасына, мамасына. Сиз мага тиги окуума дейт, каршы чыгат окшойсуң, деп эле ошо жаман ойлорун айтып калды да апасына. Көрсө, эми ойлосом, ошо оору башталып аткан окшойт да. Анан бир аз күндөн кийин эле уже андайдыр бир эме болуп эле
ысыктай болула, үйдөн тынчтык кеткен сыяктуу болуп, тигил өзү туталатын ары бери басып бир бале болуп эметип калды. Больницага алып бардык. Больницада оңгон чагым жатты, болбой койду, оңолбой койду. Уже түшүнүп калдык да, аяктан да түшүнөм, алар психический оору деп айтты да. Анан эле больницадан чыкты, бир-эки күндөн кийин эле как раз интернеттен окуп калдык. Шайлебектен ушундай центр бар экен, Шайлебек Өркүнбаевдин центри бар экен деп бүт баарыбыз эле аябай угуп, көңүл буруп нетип калдык. Сразу эле мен айттым, кой, бол тургула, кетти. Таксини чакырып эле анан бияка келип калдык. Анан ошондон бери анан Кудайга шүгүр эми түшүнүп атам, эми Кудай алдында уят болуп атам, күнү түнү кечирим сурап атабыз, энеси экөөбүз, кызыбыз катуу оорулуу болуп калып, анан күндөн күнгө Кудайга шүгүр жакшы, аябай жакшы болуп келатат буюрса. Анан элдерге айтат элем, эми бизге окшоп адашпай, көрүнгөнүн айтканын ээрчибей, мына адрес болсо бар, мына бул эмеге ушул эмеден Бака көчөдөн өйдө чыгып эле такай ушуга келиш үчүн суранат элем да. Анан бияктан бизге окшоп жакшы болуп, агарып, кечирим сурап, тазарып дегендей оорубасын адамдар. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, сыйкырчылардын же болбосо ордочулардын иштеринин баягы ойрон болгондугу, же болбосо ошол иште жүрүп өздөрүнүн жабыр тарткандыгы тууралуу азыр угуп өттүңүздөр. Эми мындан эмне демекчимиз? Алла Тааланын кимде ким айтканын укпай турган болсо, пайгамбардын көрсөткөн жолун жолдобой турган болсо, мына ушундай зыяндарга учурап, акыретеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бул көз тийүү жана ошондой эле сыйкырчылык, мындай нерселер чындык. Мына ошол пайгамбардын сөзү, алар ошентип ооруган адамдарды кабырга чейин алып барат деген сөзү бар. Ал эми бул үй бүлөнүн ошол ордо менен алек болгондугу жана ошондой эле алар бир нече бул убакка чейин бир нече жылдар бою өздөрүнө келген адамдарды эмдейбиз деп, жаш бала болобу, карыс болобу, эмдеп камчысы менен же болбосо теспеси менен жоңго чаап, баягы шайтан аркылуу эмдеп келген учурлары дагы болбой койгон эмес. Бирок тилекке каршы ошол нерсенин акыбети Алла Тааланын каргышына калып, өздөрү ошол иштен пайда таппай, тескерисинче Алла Тааланын каргышына калып, ал жактан зыян тартышып, бул жерге кайрылышкан. Мына ошол зыян тарткан, эмнеден зыян тарткан? Бир эле кызы эмес, тилекке каршы үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн бардыгысына тең ошол жин шайтан аралап, ооруп калгандыгын себептен улам өздөрүнүн күчү жетпей бул жерге синнаметке кайрылып келишкен. Ал эми ошол кызынын буга чейинки барган жайларын айта кете турган болсок, жада калса ошол врачтардын айтуусу менен психический жактан оорулуу деп бир эмес 2 рет больницага жатып чыккан. Бирок ал жактан эч кандай майнап чыкпагандыктан бул сеннаметке өзүңүздөр көрүп тургандай кайрылууга мажбур болуп, мына ушул жерден Алла Тааланын каалоосу менен шифа таап олтурушат. Урматтуу мусулман муртугандар, мына алдыда айтылган сөздөрдүн баарысы эмнеден кабар берет? Терең ой жүгүртүңүздөр. Бул сөздөрдүн бардыгысы шифа. Алла Таала өзү Кур'анда айткандай, Ибрахим алейхиссаламдын тилинде «Фаида маритту фахуа яшфин». Эгер мен ооруп кала турган болсом, Алла Таала шифа берет деди. Эч кандай жин шайтандардын бирисин, же болбосо сыйкырчылардын бир опуттарын айткан жок. Ибрахим алейхиссалам бул жерде ооруп калсам, шифаны Алла берет деди. Алла Таала бардыңыздарга шифасын берсин. Оорубаңыздар, арыбаңыздар, Алла Таала ишиңиздерде ийгилик коштосун.